Байыскан Көчөрбаева курултайга катышуу үчүн жолдун татаалдыгына карабай Чаткал районунан келген. Белгилөөсүндө аялдар тилектештиги үчүн бул сындуу иш-чаралар зарыл. Бирок анын майнаптуулугу болуусу кажет. Гендерний немелер, маселелер көбүнчө колдонбой жатат. Ошо аялдарды да колдоп, бир жакшы акимчиликке деле, өкмөттүккө деле жалаң эле бизде эркектердин бар уулдарыбыз ушулар болуп атат. Мен ойлойт элем, бу аялдарды дагы жакшы колдоо көрсөтүп, жакшы жерге, акимчиликке, өкмөтчүлүккө жана башка жактарга да болсо деп ойлойм. Депутаттарыбыз бар, бирок ошондо деле аялдар асыраак. Иш-чарада облустун прогрессивдүү лидер аялдары бир аянтчага чогулду. Анда аялдарга карата зордук зомбулуктарды алдын алуу, өлкөдөгү саясий процесстерге катышуу, башкаруу органдарындагы орду, үй бүлөдөгү жана коомдогу кабылган көйгөйлөрдү көтөрүлүп, чогуу иш алып баруу багыттары айтылды. Чечим кабыл алуу процесстеринде аялдарды активдүү катыштыруу, үй бүлөнү бекем кармоо менен бирге үй бүлөлүк экономикалык абалды жакшыртуу, үй бүлөдөгү балдардын ден соолугун коргоо, ошолорго кам көрүү боюнча ушул жерде бардык айымдар, лидер айымдар чогулуп, ушул жерде бир чоң идеяларды угуп, ошолорду ишке ашырууну максат кылып отурабыз. Аялдар коомдогу негизги күч болгону менен чечүүчү маселеде ар дайым арткы орунга сүрүлүп келет. Аларга мисал, айымдардын саясий, экономикалык, бизнес, илимий техникалык кызматтарда аз өлчөмдө орун алуусу. Биз биргелешип, ошол бир аялдарды көйгөй эмес, бардык сферадагы көйгөйлөрдү бирге чечүү менен чоң ийгиликтерге жетишүү жана биз аялдардын эле көйгөйү менен чектелбестен ошол бири-бирибизди колдоп, жардамдашуу менен айрыкча саясатка аттанган аялдарды колдоп кубатташыбыз керек. Айымдардын башын бириктирүүгө ташталган кадам артында жаңы лидер аялдарды, ишмерлерди, депутаттарды өстүрүү маселеси орун алган. Анын негизинде аял укуктарын жана кызыкчылыктарын, гендердик саясатты колдогон мыйзамдар жазылды. Жыйынтыгында шайлоолорго 30% квота киргизилди. Гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча бир катар мыйзамдарды да кабыл алган. Мисалы, эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик эркиндиктери жөнүндө, үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө, жарандардын репродуктивдик укуктары жөнүндө жана башка мыйзамдар. Тилектештик курултайдын алкагында 4 багытта сексиялык иштер орун алды. Андагы темалар саясат, зордук, зомбулук, ден соолук багытына тандалып алынган. Жыйындын соңунда жалпы резолюция кабыл алынды. Эске салсак, Кыргызстандын калкынын 52% аялдар түзөт. Гүлжан Амандоева, Бектур Иманалиев, Жалал Абад шаары.